Азыр кытапта ретро ырларды кайрадан жандантып ырдап чыгуу шоу бизнестин акыркы тенденцияларынын бирине айланды. Канчалык убакытка чейин созулат бул тенденция? Же болбосо жандантылып жаңадан ырдалып чыгышы чындап эле керек беле? Убакыт бардыгына сынчы убакыт көрсөтөт, бирок азыр кытапта көптөгөн ырларды жаңадан ырдап чыгып, репертуарына кошкон сайын репертуарына баягы көркүнө көрк кошулуп келе жатат ырчыларыбыздын. Алардын катарында кыргыз элибиздин сыймыгы десек жаңылышпайбыз. Бир канча эл аралык аренадагы музыкалдык сынактарда өзүн татыктуу көрсөтүп, Кыргызстандын желегин, кыргыз музыкасын алыстырга даңазалап жүргөн Кайрат Тримбердиев мырза бүгүн конокто. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Саламатсыз. Жакшы, аман эсен келип алдыңызбы? Ооба, жакшы эле. Учуп Учканга туура келип калды. Кичине кечирээк туруп калыптырмын да, анан кийин өзүм Алтын Ордо конушунда жашайм. Бул жакка жеткенче кичине тезирээк жүргөнгө. Чында учуп келген экенсиз. Ооба. Акыркы убакытта учуп эле жүрөсүз. Ооба, ошондой эле. Эки шаардын ортосунда. Москва, Бишкек. Кечээ күнү кесиптештер, кечээ күнү эс алуу күндөрү мен бир атайын убакыт бөлүп, ысык баягы суук болду абабыз. Пледке оронуп алып, ысык чайды дайыда барып, бир кино көрдүм да. Москва слезам не верит деген. Вера Лентова башкарат. Чындап Москва көз жашка ишенеби? Москваны багындыруу мүмкүн бекен? Москва чын эле көз жашка ишенбейт. Ал жакта баягы кандай десем, көкбет болушуң керек. Анча-мынча баягы адамдарды аяоо сезими деген сыяктуу ушундай бир сезимдерди ташташың керек. Баягы муздак болушуң керек да. Антпесең болбойт да. Өзүң максатыңа жетиш үчүн ушундай бир эле максатты көздөп алып туруп, ошону көздөй эле кете беришиң керек экен да. Москва ошондой шаар экен. Анан бир четинен баягы жутат да ал адамды. Ушундай бир саз сыяктуу шаарда адамдар ушунчалык көп, миллиондогон адамдар. Сен ошол баягы потокко кирип кетет экенсиң да. Анан кийин күнүң ошол менен эле өтө берет да. Кирип мындай бир башың ооп кетип калат экенсиң да, ошонун ичине кирип кетет экенсиң да. Анан кийин Бишкекке кетиш керек болгондо сүйүнөсүң, уф, айланай чыктым го ушул потоктон. Себептен баягы Бишкектин агымы ал өзүнчө биз үчүн мисалы башкача агым да. Жан үйүңүзгө жакыныраакпы Бишкектин агымы, Бишкектин ритми? Албетте. Сиз айтып калдыңыз го, мисалы, кичине муздагыраак болуш керек деп. Мындай мамилени сиз Москвадан байкап калдыңызбы, же болбосо өзүңүздүн башыңыздан өткөн нерсеге таянып айтып атасызбы? Негизи эле Москва шаарында өзү менин байкашыма караганда адамдардын баардыгы муздак да. Негизи мегаполистердин баарында эле ошондой болсо керек. Эмне үчүн? Москва өзү муздак шаар бекен да. Жок. Мен баягы имею в виду дегендей. Түшүнүп атабыз. Ооба, погодасы го ал муздак негизи эле. Бул баягы жумуш көптүгүнөн болуш керек да. Адамдар жалаң гана жумушту эле ойлонуп жүрө берет да. Жумуш эртең менен тура калып эле роботторго окшоп эле ошо жумушуна барып эле анан кайра жумушунан келип эле кечинде. Сен мисалы үчүн Кыргызстанда кичине мисалы үчүн психолог болсоң болот да. Бишкекте мисалы үчүнчү адамдарды сырттан көрүп, бул мындай жакта иштесе керек, анан кийин бир мындай бир колунда орду ушул болсо керек. Мындай болсо керек деп ойлоно аласың да. Москвада адамдар жүргөндө ойлоно албайсың да. Баардыгы эле бирдей да. Баардыгы роботтой. Баардыгы эртең менен таң атпай 5те турушат, метрого түшүшөт, мындай көзүндө эчтеке жок. Туман да, мындай бир нерсени ойлонуп, китеп окуп эле, телефон чукулап ушундай отура берет да, мисалы үчүн. Сен ошон үчүн айтам да, муздак да, баягы сыртка бербейт да өзүнүн немесин. Чыгарбайт. Голос долбоору тууралуу сурап калсак, болбойт дейм. It's a man's world деген биринчиден эмне үчүн тандап алдыңыз? Өтө оор чыгарма экен, вокалдык диапазон катары айтып атабыз. Биринчи сурообуз, экинчи сурообуз, эмне үчүн устатыңыз катары Леонид Агутинди тандадыңыз? Неге ушул Джеймс Браундун It's a Man's World деген ырын тандадым? Эми негизи эле Джеймс Браундун репертуары жагат мага. Ошол ал адамдын ырдап аткандагы энергетикасы, өзүн сахнада алып жүрүүсү, кыймыл аракети, жазган ырлары баардыгы жагат да, мисалы үчүн. Ар бир ырчыга бир башка ырчы идеал катары же кумир катары бир төп келишет болуш керек да. Мага ошол адам төп келишет. Майкл Джексон, Джеймс Браун, анан кийин ошол ырды тандап алдым. Эми экинчи эмне үчүн Агутинди негизи эле ойлогом ошол. Негизи ойлонуп атканбыз, эгерде Дима Билан ошол бурулгандардын арасында болуп калса, Дима Биланга өтүш керек го депчи, анан кийин бирок ал бурулгандардын арасында болгон жок.
Анан Агутин мен ошондо эфирден деле айттым, мен кичинекей кезимде эле ошол Агутиндин ырларын угуп чоңойгонбуз да биз. Анан кийин бир башкача бир сый мамиле бар да мендечи ал адамга. Чыгармачылыгына деле, адамгерчилигине дагы. Мындай түзмө-түз биз менен сиздердей жанына барып, амандашып сүйлөшкөндө сиз идеал тутуп жүргөн кыялыңыздагы Агутиндей бекен, же бир аз балким нааразычылыктар болуп калды, же балким тескерисинче сиз күтпөгөн дагы бир жакшы кыялдары ачылды? Албетте мен күтпөгөн жакшы кыялдар ачылды десем болот да. Себептен эми билбейм, нааразы кыла тургандай ал мага мисалы үчүн анчалык жакын адам эмес да. Анан таарынып кала тургандайчы. Анан анчалык жакын тыгыз мамилеге чейин дагы барган жокпуз. Чтобы баягы мындай достошуп барып анан кийин таарынышып кете тургандайчы. Сый мамиледе. Бардыгы баягы эменин рамкасында да, Голостун программасы боюнча ичиндеги репертуар ошол акылдашуу ошонун ичинде да. Анан кийин ал эми мен күтпөгөн мындай адамгерчилигин башкача бир жактан ачтым да ал адамдын. Мындай дайым өзүн жумшак алып жүргөн, мындай орду менен сүйлөгөн, жөн эле сөздөрүн ары бери ыргыта бербеген ушундай. Эми баары деле баягы курагы деле ошол куракка келип калган да. Кайрат мырза, сизге бир кыска 2-3 суроону берип жетишели, экспресс суроолор болсун, эми жөнөкөй. Сиз мындай реалдуу учурда, реалдуу заманда буга чейин интернетте гана тааныш болгон адамдар менен көрүшүп көргөн күнүңүз болду беле? Көрүшсөңүз, эмнелер жашап өттүңүз эле ошол учурда? Ага чейин жалаң гана интернет, Facebook, Одноклассник, балким Instagram. Көп эле болгон андай учурлар. Анан кийин эми кандай сезимдерби? Кандай сезимдер жаралат же балким кайсы окуялар болот? Андай окуя деле азыр эске келбейт го эми. Бирок мындай болгон да эми баягы интернеттен тааныш болуп жүргөн адам менен жолукканда кандайсың дейсиң да? Биринчиден элечи. Интернетке кирбей калдым го дейсиң. Сиз Кайрат мырза, сизге акыркы суроомду берип коеюнчу. Акыркы суроо кыска эле жооп берип коюңуз. Азыркы учурда көпчүлүк мисалы айымдарды биз интернеттен көрүп абдан сулуу экен деп анан чыныгы жашоого келгенде башкача болуп чыга келет го. Сизде ушундай учурлар болду беле? Билбейм деп коеюнчу. Эми мындай мен биринчиден эле адамдын көбүнчө мындай жан дүйнөсүнө байкаганга аракет кылам да, сүйлөшүп мындай. Анан ою мындай Демек жан дүйнөсүнө көпчүлүк учурда көңүл бура турбайсызбы? Ооба, сен сырткы келбет интернеттен жасалса болот да негизичи. Ар кандай кылып чыга аласыз. Сиз алдыда ырдай турган поезддеги махабат ырын ырдап чыгуу үчүн авторлордон уруксат сурадыңыз беле? Ооба, Бактияр Бакеге чалгам. Бактияр Токторовдун ыры бул биз тобунун. Анан кийин чалган кезде дароо эле макул болгон. Мага десең альбом ырдай бер деп ушундай бир кең пейилдүү адам экен. Аябай мындай ыраазы болгом да Бактияр Бакеге. Бүгүнкү күнгө чейин ыраазы болуп келем. Чыгарманы аткарарды кайсы бир деңгээлде жоопкерчиликти сезсеңиз керек. Өтө хиттерди кайрадан хит кылып жагып, оңойго жатпаса керек. Колдон келишинче аракет кылайын дегем, колдон келишинче аракет кылгам, анан кийин жыйынтыгы мына Кудайга шүгүр. Келиңиз анда ушул поезддеги махабатты биздин көрүүчүлөр үчүн аткарып бербейсизби? Ооба, ал дагы ретрого кирип калат экен. Как раз. Кирип калды? Ооба. Кирип калды. 90-жылдары чыккан ыр болчу да. Арадан аздыр көптүр бир 30 жылдын бети чамалап калды. 26 жыл болуп калды булар чыгарманы. Кайрат Пермбердиев, каяктагы махабат? Поезддеги махабат. Чук! Естемин ошол түндү поездде бирге барган жери жок өзүңүзгө билдирбей байлап алган улгайган жашын билем уланды сүйүү деген киргенче купе
Баш купедеги бейтаныш сизди күтөм чыкпайсыз түн ортосу аны мен жакшы билем айта албай саламынбы таанышпай каламынбы кара көз карындашым көрсөтчү караныңды ылдам 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 поезд жүрүп барат сизге болгон сүйүүм кайра күчөп барат ылдам 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 поезд жүрүп барат сизге болгон сүйүүм кайра күчөп барат ылдам 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 поезд жүрүп барат сизге болгон сүйүүм кайра күчөп барат ылдам 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 поезд жүрүп барат сизге болгон сүйүүм кайра күчөп барат Азамат. Көрсө кыялдар ишке ашат турбайбы? Мен биринчи булурду укканда Айтор, сөз жок калды, эмоцияңыз баары жок калды. Сиз биз го эчтеке эмес, сиз сактап калыңыз. Үндү, үнүңүз керек. Жаныңыз бекем болсун, эмоцияңыз керек. Сөзсүз болса, ушундай бир чоң сынактарда өлкөбүздү таанып келатасыз. Чындап сиз менен биргеликте биз да койгондук, биз менен кошулуп балким миңдеген телекөрүүчүлөрүбүз да койгонуп, күндү жакшы башталышты. Туура, сөзсүз түрдө чоң рахмат сизге, Кайрат байке. Жакшы калыңыздар. Жана ийгиликтерди кааламакчыбыз. Деги эле сиз менен бир сахнада бийлөө биз үчүн абдан кыял болуп келген, кыялыбыз орундалды десек болот. Бүгүн студияда Кайрат Прембердиев болду. Жакшы калыңыздар. Кутман таңыңыздар менен.